Саламатсыңарбы балдар? Бүгін біз силер менен кыргыз тил сабагын өтөбүз. Өткөн сабакта біз силер менен маданияттуулук деген эмне деген темада сүйлөшкөнбүз. Бүгүн да ошол билимдерибизди бышыктайбыз. Сабактын темасы маданияттуу балдар. Сабактын максаты окуучулар тема боюнча маалымат алышат. Окуучулар өтүлгөн тема боюнча билимдерин бышыктап, суроолорго жооп берип жана макалдарды жазышат. Окуучулар жолдо, автоунаада, мектепте жана көпчүлүк арасында жүрүү адебин үйрөнүшөт. Атадан акыл, энеден накыл. Балдар, бул жерде китепкананы көрүп турабыз. Эми диалогду окуп көрөлү. Эже, мага китеп берип коесузбу? Кайсы китепти? Мага кыргыз эл жомоктору керек. Өтүнүч сөздөр. Бересизби? Жардам бересизби? Айтып коюңузчу, көрсөтүп коесузбу? Деген сөздөрдүн баары бул сылык сөздөр. Адеп башы саламдашуу. Ар дайым биз улууларга салам беришибиз керек. Досторубузга салам беришибиз керек. Үйгө меймандар келгенде салам берип, аларга өзүбүздүн жакшы касиетибизди көрсөтүү зарыл. Ата-эне баарынан кымбат. Ата-энеңди сыйласаң, өз балаңдан сый көрөсүң. Карысы бардын ырысы бар. Атадан акыл, энеден накыл. Балдар, биз ата-энелерибизди сыйлайлы. Алар биз үчүн өтө көп күчтөрүн жумшашат, биз үчүн кам көрүшөт, биз үчүн ар дайым ойлонушат, биздин келечегибиз үчүн өздөрүнүн өмүрүн сарпташат. Карынын кебин капка сал. Кыргызда ушул улуу сөз бар. Чоң атанын, чоң эненин, тай атанын, тай эненин акыл кеңештери биз үчүн суудай зарыл. Эмесе чоң эне деген ырды окуп көрөлү. Чоң энем карыган, чоңоюп барамын, түзөймүн белиңди, түшүрбөй убайым. Биз чоң ата, чоң энелерибизге камкордук көрүшүбүз керек. Жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул көктөгү жылдыз. Эгер балдар биз жакшы болсок, биз ата-энебиздин сыймыгыбыз. Жакшы уул көктөгү жылдыз дегени жакшы баланы көктөгү жылдызга салыштырып жатат. Бул жерде автоунаада улуу адамдарга жол бошотуп беришибиз керек. Балдар аянтчасында өзүбүздүн кичинекей бөбөктөрдөн оюнчук талашпашыбыз зарыл. Биз бүгүн сабакта эмнелерди үйрөндүк? Адамдын көркү адеп экендигин билдик. Кичүү киши ар дайым улуу кишиге салам айтат. Ата-энеге, чоң ата, чоң энеге, тай ата, тай энеге урмат көрсөтүү биздин милдет экендигин түшүндүк. Үй тапшырма. Атанын сөзү акылдын көзү. Эне сыйлаган элине жагат. Ата сыйлаган абийир табат. Дептерге сулуу катасыз көчүрүп жазасыңар. Балдар, сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.